Айтсаңыз ушул буга чейинки арабанын, кара суунун, оокаттагы текшерүүлөрдүн жыйынтыгын бизди көпчүлүк кат алуучулар сурап атат. Элдер дагы бул акырында эмне болду же ушинтип текшерүүлөр калып кетти депчи. Ошолор боюнча мындай бир түшүндүрмө берип койсоңуз да. Эми бул мынакей президентибиздин негизги тапшырмасы, ушул Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн негизги талабы 30 жылдан берки чогулуп калган аткаруу бийлигиндеги көйгөйлөрдү чечиш. Биз азыр ушунун үстүндө иштеп атабыз. Биз ал жерлерди текшерүүнүн жыйынтыгы ошол тармактын өкүлдөрүнүн бир жаман жагын көрсөтүү эмес, ошол тармактагы чогулуп калган көйгөйдүн бүт бардыгын чечиш. Муну биз бардык жетекчилерге эскертүү кылып айтып коюшубуз керек. Мурда уктап аткан жетекчилер, ушул 30 жыл ичинде уктап ойгоно албай жаткан жетекчилер ойгонуш керек. Ойгонуш керек, ишти башташыбыз керек, ишти кылышыбыз керек, элдин көйгөйүн жеринде чечишибиз керек. Эгерде ошол уйкусунан ойгоно албай жаткан жетекчилер болсо, жаңы талапка көнбөй жаткан жетекчилер болсо, мойнуна алган жоопкерчилигин көтөрө албай жаткан жетекчилер болсо, анын бардыгы өздөрүнүн ордун табышат. Бул текшерүүлөрдүн жыйынтыгы бүт бардыгы ушул президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнө ар бир текшерүүнүн жыйынтыгы боюнча биз атайын маалымат дайындап, аныктама берип атабыз. Ошонун натыйжасында бардык райондорду, бардык мекеме ишканалардын текшерүүсүнүн жыйынтыгы чыккандан кийин ошол ар бир биз барган мекеме ишканалардын жетекчилерине, райондун башчыларына, айыл өкмөт башчыларына бүт бардыгына мыйзам чегинде жазасы көрүлөт. Кызматтан кете тургандары кызматтан кетет, кызматтык чара көрүлө тургандарынын бардыгына кызматтык чара көрүлөт. Биздин көрөрмандарыбыз дагы ушул бир өзгөрүүнү күтүп аткан жарандардын бардыгына мен кайрылат элем. Бул нерсенин негизги максаты, өзүбүздү рекламалап, же болбосо өзүбүздү баягы элге көрсөтүп алуу эмес. Биз президентибиздин тапшырмасы менен ушул областка элдин көйгөйүн чечиш үчүн, жергиликтүү бийликти элдин кызматына иштеши үчүн ошондой тапшырманы алып келгенбиз. Мына областтын жетекчисинин талабы менен ушул иш-чаралар ошол кишинин демилгеси менен мынакей башталды. Кудай буйрса, Кудай тынчтыгын берсе, ден соолугун берсе, аягына чыгабыз, ар бир жерге барабыз. Областтык бийлик, мамлекеттик бийлик бирөөдөн коркуп калат экен, бирөөнүн таанышы бар экен, бирөөгө тийбей коет экен, бир жерге кире албайт экен деген түшүнүктөн бардыгы алыс болуш керек. Биз ар бирине киребиз, ар бирине колубуз жетет, ар бирине эгерде иштебей жаткан жетекчи болсо, ал ким гана болбосун, мыйзам чегинде жазага тартууга бизде толук саясий эрк дагы бар, мүмкүнчүлүк дагы бар, мыйзам дагы бүгүнкү күндө жол берет. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө бүгүн мына президентибиздин демилгеси менен жарлыкка кол коюлду. Мына ошол жарлыктын жерлердеги иштешинин негизги максаты жергиликтүү бийлик элге кызмат кылып, ошол жергиликтүү жердеги пайда болгон элдин көйгөйлөрүн деңгээлинин жетишинче, дараметинин жетишинче чечиш керек деген негизги максаты. Президенттин хандын сөзү бирөө болуш керек. Раз жарлык чыктыбы, ошондой тапшырма коюлдубу, биз жергиликтүү бийлик ошол президенттин тапшырмасын толук түрдө мыйзам чегинде аткарууга киришип атабыз. Бул текшерүүлөрдүн негизги максаты ошол гана. Мамлекеттик органдар эл үчүн калыс, акыйкат кызмат кылыш керек. Ошол кызмат кылдырууга биз жетишишибиз керек.